Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүн сиздерге жаш балдардын гидроцефалия оорусу боюнча маалымат бермекчимин. Балдардын гидроцефалиясы кайсы убакта билсе болот? Бул биринчи тубаса деп коет. Эне кош бойлуу убакта баланын мээсинде суюктук топтолуп баштаганда биз алгачкы жолу ультразвук аркылуу дартты аныктаганда ошондо биз тактап билсек болот. Экинчиси төрөлгөндөн кийинки убакта пайда болгон гидроцефалияны биз балдарды ай сайын плановый осмотрга келгенде биз ошол убакта дагы аныктап тактап диагноз койсок болот. Ал үчүн биз эң биринчи алгачкы белгилер деп жаш баланын эмгегинде пульсация пайда болуп баштайт. Экинчиси ай сайын келген баланыкы, ай сайын бала келгенде баланын баш көлөмү өсүп баштайт. Баш көлөмү өсүп баштайт дагы. Өзү нормада жаш баланын башынын көлөмү менен көкүрөк клеткасынын көлөмү айырмасы болот. 4 айга чейин баланын башы чоң болот. 4 айдан баштап 1 жашка чейин жаш баланын көкүрөк клеткасы чоңоюп өсүп баштайт. Ал эми гидроцефалия оорусунун алгачкы белгилеринде баланын башынын чоңойгону 4 ай 6 айдан кийин ылдамдыкта чоңоюп баштайт. Экөөнүн эмеси айырмасы билинип баштайт дагы. Биринчи айткандай жараңда пульсация болуп баштайт. Экинчиси баланын баш сөөгү тез өсүп баштайт. Үчүнчүсү баланын лицевая часть деп баланын бетине караганда мозговая часть бул жагы баланын мээ жагындагы өөрчүп чоңоюп монтуп баштайт баланын баш жагы. Андан сырткары бала аябагандай ыйлайт, беспокойный болуп баштайт. Себеби жанагы топтолгон суюктук баланын башындагы кан басымды жогорулатат дагы. Ошол себептен бала дагы аябагында ыйлап, күнү түн ыйлайт. Балада косоглазия пайда болушу мүмкүн, балада эпилепсия пайда болушу мүмкүн. Ошондой эле балада ушул убактарда физикалык жана психоэмоционалдык дагы жабыркалуу пайдаланышы мүмкүн. Ошондуктан сиздерге мен айтып кетмекчимин, энелер айрыкча биринчи кезекте биз балдарды төрөгөнгө чейин пландашыбыз керек. Себеби кош бойлуу кезде эгерде энеде, айрыкча энеде жанагы зыяндуу адаттар болсо, алкоголизм, тамаки чегүү болсо дагы бул дагы ушул гидроцефалиянын пайда болушуна шарт түсүп берет экен. Экинчиси көптөгөн жугуштуу инфекция оорулар дагы ушул ооруга алып келет. Жана төрөттөн кийинки баланын төрөт убагындагы травма алып калыш дагы төрөт убагында ал дагы ушул көйгөйгө алып келет. Жана үй шартында дагы балдардын дагы чуркап жүрүп травмалаган дагы ушул көйгөйгө алып келиши мүмкүн экен. Ал эми биз энелерге айтабыз, эмне себептен балдарды биз 1 айынан баштап 1 жашка чейин ай сайын врачтын көзөмөлүндө бол деген бизде талап бар да. Алар айтышы мүмкүн, суроо жаралышы мүмкүн, баланын эч жери оорубаса эмнеге биз барабыз деп. Бирок ошондой көптөгөн ооруларды алдын алуу максатында биз балдарды ай сайын өзүбүзгө көзөмөлгө чакырып, патронажга чакырып, баланын салмагын, баланын боюн, жогоруда айткандай баланын баш өлчөмүн да баарын карап көрүп, көптөгөн оорулардын алдын алганга болот.